Саламатсыздарбы достор. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз мурункулардан бир нече айырмаланат. Себеби бул чыгарылышта эл аралык алдоо жөнүндө болот. Азыркы убакта керектөө үчүн алдоо деген эмне? Бул белгилүү болгон брендтердин жасалмалары. Алар көбүнчө каяктагы бир үйлөрдүн жертөлөсүндө сапатсыз материалдардан жасалат. Бирок булар болсо алардан ашып кетти. Бирок баштарга чейин сиздерге бир билдирме берип кетейин. Эми болсо келиңиздер, биздин чыгарылыштын темасына кайталы. 2021 жылдын 6 сентябрында Риман компаниясы немистердин Риберг Балкелми компаниясынын официалдуу дистрибьютору болдук деп жарыялашкан. Достор, мен силерге айткан эмесмин, бирок биз Риберг компаниясынын дилери болдук. Риберг бул экологиялык таза. Бул сапат жана туруктуулук. Азыркы учурда бул материалдар Бишкекте, Москванын жана Алматанын кампаларында турат. Албетте, биз ушул тармактагы ченчил компаниялардын катарына кошулабыз. Бул кайсы компания болду экен деп кызыктык. Кийинчерээк алар жөнүндө маалымат издеп баштадык. Бирок Google эч кандай жыйынтык берген жок. Бирок ал жерде Римандын чыныгы эле сайттары чыгып жатты. Анан алардын Авитодагы жарнамасы гана чыгып атты. Кийинчерээк германиялык таныш менен байланыштым. Риберг Балкелми компаниясы тууралуу маалымат таап берүүсүн сурандым. Ал ФРГнын юстиция министрлигине кайрылды. Алардын жообу болсо мындай компания жок деген болду. Мен кийинчерээк маалыматтарды Европалык уюмдун сайттарынан да издеп баштадым. Бирок чынында эле мындай компания жок экен. Алар калтырган даректи текшердик. Биз текшергенден кийин ал жерде азык-түлүк дүкөнү чыкты. Риберг Балкелми компаниясы күндүзү азык-түлүк сатат. Ал эми кечиндеси алар пенополиуритан чыгараарына мен такыр ишин алган жокмун. Биз доменди деле текшерген аракет кылдык. Риберг чекит ДЭ. Көрсө, бул доменди каттаган компания бүт маалыматтарын жаап салыптыр. Бирок эң кызык нерсеси, бул доменди Кыргызстандан, Чүй облусунан сатып алганын көрсөк болот. Менин оюмча, немис адистер биздин өлкөгө келип, немец доменин сатып алмак беле. Ушунча маалыматтардын бардыгын чогултуп, биз бир ойго келдик. Бул компаниянын таптакыр жок экендигин түшүндүк. Ал эми бул доменди оюндан чыгарып, эч кандай аты жөнү жок компания өздөрүн официалдуу дистрибьютор кылып көрсөттү. Юстиция министрлигинин маалыматтарына таянсак, бул компания 2007 жылы катталган. Ал эми бул компаниянын директору Межерецкий Артем экен. Жылуулоо иштерин өздөрү 2014 жылы башташкан экен. А буга чейин алар болсо бетондук тосмолор жана темир дарбазаларды чыгарышчу экен. Ал эми 2018 жылы Риман туунду компаниясын Казакстанда ачышат. Анын директору Ташполотов Ильяс болгон. Анан 2021 жылы апрель айында бул компанияны Москвада каттатылды. Ал деле Риман деп аталат. Ал эми ал компаниянын директору Кривошеев Павел экен. Ушул 3 компанияны эмне бириктирет? Ушул 3 компаниянын башкы уюштуруучусу Антон Рип экен. Буга чейин ушул 3 компания дүйнөлүк өндүрүш компаниялардын продуктларын иштеткен. Ал жерге Хансман деле кирет. 2021 жылдын 25 августунда Хансман компаниясы продукцияларын ушул 3 компанияга сатуудан баш тарткан. Алар мындай нерсенин кылуунун себеби бирөө эле, репутацияны сактап калуу. Себеби аларга сертификаттарды колдонуп атат деген сөз жеткен. Ал эми компаниянын логотиптерин бардык металл идиштерге чаптап, аларды сатып албаган түшүнүксүз химиялык заттар менен толтурушту. Ал эми 2021 жылы полиуретан менен иштеген бардык компаниялар сырьёнун аздыгынан азап чегишти. Ананда биздин компания көптөгөн объектилерден баш тартууга аргасыз болду. Себеби материалдар жок болчу. Хансман компаниясы болсо пенополиуретандык компоненттерди бир нече ай өндүрбөй калган. Бирок буга карабастан Риман компаниясында дайыма эле өт өндүрүштөрү бар экендиги таң калтырган. Материалдардын бардыгы эски темирлерге куюлган. Себеби мындай темир идиштер Хансман тарабынан башка өндүрүлбөйт. Алар эски. Ал эми Риман болсо жаздан баштап эски бочкаларга жасалма пена куюп, бардыгына эски сертификаттарды көрсөтүп баштады.
Анан эң таң калыштуу нерсе бул биздин лаборатория берген сертификат товарга берилбегени кызык болду. Ал ISO 901 башкаруу сапаты сертификаты үчүн берилген. Анан алардын кардар тизмесинин ичине биздин мамлекеттик резиденциябыз туш болду. Ал эми 2022 жылдын апрель айына чейин берилген сертификат. Бул сертификат Huntsman компаниясыныкы. Ал Риман компаниясы тарабынан дагы деле иштетилип келет. Ал эми компаниянын башкаруучулары адамдарды алдап келатат. Бирок чынында алар немис пенасын көрсөтүп, сертификатты болсо Huntsman компаниясыныкын көрсөтөт. Римандан тышкары дагы кошумча сөздөр бар. Ошол жок компаниянын продукцияларын ким колдонот? Булар Суперпена Чекит KG, Тепломир Чекит KG, Азофом Чекит KG, жана Теплопена Иссыккөл Чекит KG. Ошондуктан текшерип сатып алыңыздар. Сиздерге чыныгы немис пенасын сатышпайт. Демек ошол жок компания бүт товарларды кайсыл жерден өндүрөт? Алар Бишкек шаарынын четинде, Тепличная 7 көчөсүндө, кичинекей ангардын ичинде. Жөпчүнүкөй киши жасап отурат. Мен ушул видеону чыгарсамбы же жокпу деп кечке ойлонуп жүрдүм. Себеби кээ бириңиздер мынтип ойлошуңар мүмкүн, конкурентти жок кылып жатат деп. Бирок ушул көйгөй аябай эле терең. Мен жөн гана ушундай жол менен жасалган продукциялардын бардыгы чыныгы кардарларга чоң зыян келтирбесин деген ойдо чыгардым. Ошонун артында кандай чоң жалган бар экенин көргөзгүм келди. Ошондуктан мен унчукпай кое алган жокмун. А сиздер болсо менин оюма кошуласыңар деген ойдомун. Чечимдерди өзүңүздөр кабыл алыңыздар. Анда эмесе көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.